Мен жогорку кеңештен атайын ушул маселе боюнча протокол тапшырма бердирген элем. Снос деген мода боюнча. Бул албетте жанагы эл аралык маанидеги, республикалык маанидеги жолдор боюнча сөз жок. Бирок шаарлардын эмес, айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жоктой сезилип атат. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири-бири менен жарышып, ким көбүрөөк бузат деген немеге өтүп алышыптыр да. Жандарында кичинекей бульдозер жүрөт, барып тыңкылдатып буз дери менен чекесин бузуп коет экен. Протокол тапшырма берилген. Мен ойлойм, муну биз ушул 7 областтын губернаторлору боюнча маалыматтарды чогултуруп, андан кийин комитетте карашыбыз керек. Тармактык комитет биздики, бул курулуш комитети. Мына азыркы мына Киргизия бир боюнча кайрылуу деле ушул комитеттин алкагында чакырып карап маселени бир мыйзамдуу жолуна коюш керек чындыгында. Эч ким мына шаардын чоңоюшу боюнча, башка боюнча эч ким мындай маселе койгон жок, бирок бүт бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Тоорай Улукбек каршы азыр биз тийиштүү суроо каттарды жөнөтөлү, тийиштүү маалыматтарды алалы, анан кийинки комитеттин көчмө жыйындын күн тартибине да ушул маселени киргизип карап чыгалы. Мага бир арыз түштү, комитеттин атына деп, бирок депутат Масалиева. Жители жилмассива Киргизия 1-2 обращаются с жалобами на незаконные действия мэрии. Барыстын күбө болуп атабыз, ал жерде бир киши мына жерди кеңейтип койгула деп 6 полосалуу кылсын десе, мэр менен управ делами чуркап барып барын талкалап атат. Эмне болсо деле баары мыйзам жолу менен болуш керек да. Мүлктү тартып алуу болсо деле соттун чечими болуш керек. Анан бир 70-жылдагы мыйзамга таянып туруп, мыйзам эмес бир чечимге таянып, ал 6 айдан кийин күчүн жоготот деген жазылган экен. Ошону карабастан баарын талкалап, курулуштарды бузуп атат. Курулуш болуш керек, бирок баары мыйзам жолу менен. Ошондуктан бул арызды мен сунушум урматтууларга, балким биз комитеттин атынан башкы прокурорго мыйзамдуулук боюнча бир карап берсин деп жөнөтсөк. Каршы болсоңуз. Макул, сау саламатчы. Бул өтө мындай кандай десе деле шаарды өнүктүрүш керек, шаарды кооз кылыш керек, бирок бир аз туура жол менен кылганыбызда оң болот эле да. Компенсация деген бар, материалдык компенсация болот, ар кандай жолдор бар да. Анан жок кеткиле силер жоголгусаңар, эчтеке билбейсиңер. Мен өзүмө үй салып атам беле деген сөздөрдү биз алыстан болушубуз керек да. Кандай десе деле мамлекеттик бюджет бул элибиздин чөнтөгүнөн чыккан акча. Ошондуктан баарыбыз бир кызмат кылып атабыз, бир багытта кетип баратабыз. Бир аз кичине мамиле кылсак элибизге. Керек, курулуштар керек, маселе жок, бирок мындай жол менен эмес да. Анан чыгып алып, эмки жылы адамдар, меймандар келет, ошолорго жол курабыз деген бул аргументтерге дал келбейт го. Ошондуктан ушул арызды башкы прокурорго, анан президентке жөнөтсөк, менимче бул жерде берилген мамлекеттик акттар бар, копиялар, чечимдер бар ушул мезгилдеги. Ушунун баарын мыйзам жолу менен же жокко чыгарыш керек, же жанагындай компенсация жолу менен, альтернативный жолдор менен чечиш керек да. Жөн эле жогол деген сөз. Акыркы учурда биз четте алгысып кеттик мындай нерсегечи. Келип туруп эле бар жогол депчи. 3 күн берем, 3 күндөн кийин буздурам деп. Эгер объездной жолдо бул түшүнүктүү, өз убагында бир топ жолу көп киши айткан болчу, карап тургула, кыйын болот деп. Азыр тазаланып атат, жакшы. Бирок шаардын ичи башкачараак да. Ушул мен ушуну көңүл буруп койсок. Бул кагаздарды комитет отделге жөнөтсөңүз, биз анан тийиштүү маалыматтарды алалы. Биз буга чейин дагы комитет болуп чечкенбиз, көчмө жыйын уюштуралы деп турабыз. Буюрса кийинки эмес, наркы комитетте ошо көчмө жыйын ушу мамлекеттик курулуш, то есть курулуш министрлиги жана мэрия менен биргеликте ушу жерлерден азыркы актуалдуу маселелерди талкуулайбыз. Элдар Курманбекович, сөзүдө. Саламатсыздар, коллегалар. Мурадил Жаңышбекович, мен да кошумчалап коет элем. Биз да ушу 1-2 жумадан бери күбө болуп атабыз ушул окуяларга. Албетте мамлекет өзүнүн максаты менен, кайнадыр бир коомдук кызыкчылыктар менен ар кандай реконструкцияларды кылышы мүмкүн, жолдорду салышы мүмкүн, коммуникацияларды өткөзүшү мүмкүн. Ал нормалдуу эле процесс. Бирок бизде конституциядагы, жер кодексте жеке мүлк так корголгон да. Ошол реконструкцияларда мамлекеттик органдар, азыркы
кейсте бул мэрия десек так эсептеш керек. Эгер чындыгында мыйзамдуу, кызыл китеби бар, илгертен ээси болсо, анда ошол компенсацияны төлөп бериш керек болгон. Ошол. Эми биз 7 миллион адам Кыргызстанда жашап, баарыбыз салык төлөп атабыз, баарыбыз мамлекетти сыйлайбыз, өнүксүн, өссүн дейбиз. Бирок мамлекет дагы ар бир жарандын мүлкүн сыйлап, мыйзам чегинде мамиле кылыш керек деп ойлойбуз. Буга бир көңүл буруп, комитет өзүнчө бир карап чыгалы. Мен да колдойм бул сунушту. Рахмат, урматтуу кесиптештер, эске алынды. Кийинки комитет жыйындарында айтылган сунуштарыңыздарды күн тартибине чыгарып, чогуу бир чоң талкуу кылып чечимдерди кабыл алабыз.